Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жарандык көзөмөл берүүсү. Биз бүгүн Кара Суу районундагы калкты тейлөө борборунда турабыз. Буга чейин аталган райондун тургундары мекемеде жарандар үчүн тиешелүү шарттар жок экендигин айтып кайрылышкан. Биз бүгүн ушул аймак, ушул мекемеге жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул жерде Кыргыз Телекомдун мекемесинде турушат. Ош облустук филиалы Кара Суу району дейт. Калкты тейлөө борбору. Негизи бул мекемеде калкты тейлөө экинчи этажда жайгашкан. Өзүңүздөр көргөндөй, негизи азыр санитардык коопсуздук күчөп жатат. Коронавирустун жаңы штаммы табылды деп мамлекет тарабынан тыюу салынып жатат. Бирок мекемеге кирерибиз менен кире беришти карайлы эч кандай антисептик коюлган эмес. Маскасыз кирбегиле деген жазуу болгон менен бул жердеги жарандардын көпчүлүгү эч кандай маскасы жок эле кирип жатканын көрүп жатабыз. Алдыда дагы байкап көрөбүз. Биз барганда эрте мененки саат 10 эле. Жумуш күнүнүн башталганына 1 саат эле болгонуна карабастан, 100дөн ашык адамдын кезек күтүп олтурганына күбө болдук. Эч ким ойногону келген эмес. Баары зарыл болгон документин бүтүрө албай жаткандар. Күтүү залында эл жыкма-жык болгону менен аларды тейлеген тарап сус. Элди тейлөө мында турсун, эсин күткөн бош стулдар гана турат. Алгач биз элдин пикирин угууну туура көрдүк. 42-нчи очередь болуп отурабыз. Азыр канча очередь кирип кетти? Азыр 20 кирди окшойт. 20-14. Абетке дер өткөндө ham ошентип келип, неберемиле ана келиндирге паспорт алып берейин дедим биле. Анан кетип калдык очередь тийбей отурабыз. Канча күн мурда келдиңиз? Кыйла болуп калды ого. Жаңы жылдан мурун келдим. Эми дагы келип паспорт алып берейин деп күтүп калды эле. Ошо отурабыз, күтүп себеби биз келбесек алиге база коюш керек экен. Мен кол коюп эме кылып беришим керек экен, ошо күтүп отурабыз. Адам толуп кетти го. Бул жерде азыр 100дөн ашык адам бар да. Эсеби боюнча. Мен билбейм. Тейлөө начар болгон үчүн ушундай жүргөндүр. Биякта уже 14-15 окошко деп турат. Ар бир адамды 5 мүнөттөн караганда деле 15 окошко иштегенде уже бат-баттан мындай адамдардын колун кармаган эмес да. Бардыгы эми иш менен келет да. Мен ОМС-imi алмаштыра албай жүрөм да. Фамилиям башка, ОМС номери башка бирөөдө чыгып атат да. 6 айдан бери, 7 айдан бери эме кыла албай жүрөм. Эми бияктан Бишкекке жөнөтөт, Бишкектен ответ келбей атат да. Ооба. Компьютерде жок эми. Менин ОМС'им азыр паспортум эч жака жараксыз болуп калат да. ОМС'им номери ката болгон үчүн. ОМС'им башка бирөөнүн, ОМС'им бар документим өзүмдө, бирок номер башка бирөөнүн фамилиясында чыгып калган үчүн ошондой болуп турат. Камераны көргөндөн кийин кайдан жайдан кызматкерлер пайда болуп, энсиреп турган компьютерлерди тиктеп олтуруп калышты. Болгон кызматкерлерин топтогондон кийин да жанагы элди тейлейт деген 16 орундук такыр эле толбой койду. Азыр именно могул кыз бизде отпускада. Ошондой эле бул кыз больничныйда, 2 адам больничныйда. Анан көбүнчө бизде 2 адам отпускада, 3 адам больничныйда, ооба. 16 жаран тейлеш керек экен. 1 адам. 1, 2, 3, 4, 5. Биринчи окошкода ким бар? Ал жерде бар. Мейли, Биринчи окошкода биз. Ооба. 4 адамдын 3-өө больничный, 1 отпускада. Биже больничныйда болуп, отпускада болуп, сиздер элди тейлей турган мекемесиздер да. Эгерде кимдир бир отпускада кетсе, анын ордун башка бирөө толуктап турушу керек. Бул сиздердин милдетиңиздер. Анан эл билбейт да, же элге жазып коюш керек. 6-чы окошкада отурган кыз больничныйга чыгып кетти, 10 күн келбей тургула. Же мына декретте, бул төрөп келмейсең келбейт. Эми декретте болсо биз анын ордуна сөзсүз түрдө алабыз. Ооругандардын ордуна биз ала албайбыз. Ооругандар 10 күндүн ичинде айыгып чыгышат. 4-төгү бала чындап 6-күндөн баштап, 6-күндө бизде 2 күн болду да. Аябай температура болуп кетти. Мына кыз бүгүндөн баштап өзү дагы баласы да ооруп атат да. Анан калганыбыз бүт иш ордундабыз. Бизде деген отпуска эмес. Отпускада эмес, бул больничныйда бүгүнгө да.
Бүгүн мына кыздар бар. Мына жердеги кыз деген бүгүн сотко катышууга кетти. Эртең Сиздер айткан сөзүңүздөр эки башка чыгып атпайбы? Бирөөбүрүңүздөр отпускана деген. отпуска эмес, бул больничныйда да. 8-сип отпускада. 8-сип мынедеки отпускада, бул кыз отпускада. Эгер кызматкер жок болсо, анын ордуна кимдир бирөө тейлеш керек да. Анда деген бизе деген мындай да. Бул ишти кантип жатасыздар? Жок, биз жок, кызматкер эмес, мынакей кызматкерлер тейлейт. Бардыгы эле бизде мындай азыр мындай эл көп дешиңер мүмкүн, эл деле көп эмес. Бир услугага азыр 3-4 адам келет. Азыр мына залдан деле сурасаңар, бир эле күтө турган ишке атасы, апасы кошо келгендер болуп эле көбөйүп кетип атат. Кыздарда нагрузка жакын. Например, биз 4кө чейин калбай, кыздарда эч ким калбагалат да. Мындай аркасында очередь эч ким калбайт. 4кө чейин бардыгын тейлейт. Жакшы эле услуга көрсөтүп кетет. Анан больничныйда биз эч кимди ордуна ала албайбыз. Себеп дегенде биздин кара сууда өзү 29 эле штат бар. Биздин помдор бар, мындан башка да Төлөйкөндө бар, паспорт стол, Мадыда да бар, Папанда бар, Отсадырда бар, Сондуа деп бизде 5-6 жерде бар да. Анан бардык жерге район айыл өкмөттөр кетип эле неме жакшы эле тейлеп атат да. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн эрежесине ылайык жарандар 30 мүнөттөн ашык кезекте турбашы керек. Документтерди кабыл алуу убактысы 15 мүнөттөн ашпашы керек. Кызмат көрсөтүү боюнча жыйынтыкты берүү убактысы 15 мүнөттөн ашык эмес. Жумуш убактысында себепсиз кызмат ордунда жок кызматкерлерге чара көрүлүшү керек. Жана чаранын түрүн мекеме жетекчиси өзү аныктайт. Бирок бул жайда кезекке турган бир адам бери дегенде эле 3 саат күтүп, орточо 30 мүнөттө тейленип жатат. Мекеменин жетекчиси убакыттын коромжу болушуна, кызматкерлердин маалыматты архивден издеп жаткандыгын жөө келтирет. Например, мына паспортко алмаштырууда оңой болот. Ал жер жана метркедин деген сөзсүз түрдө архивге байланыштığına карасаңар кыздар, мына мынтип китепти алып чыгып, мына китепти алып чыгат, табат. Анан кийин сен кайсы услуганы тейлеп атасың? Кайсы эмнени тейлеп атасың? Исправление да оңдойт да. Мынада тамгалар туура эмес болуп калса, мына негизи китебин алып чыгып неметип кетет, ушуга бир 15-20 мүнөт кетип калышы мүмкүн кыздар. 20 мүнөт. 20. Негизи эреже боюнча сиздер 15 мүнөт эреже коюлган да. Ооба, 15 мүнөткө чейин деле тейлеп элет бул чеми. Ушунун аркасында бүт семьясын кошо оңдой турган болсо, анда убакыт ичинде үзүп калат. Анда ар бир баласыныкын кошо оңдоп чыгыш керек болуп калат да. 3 баласын кошо оңдош керек болот да. Мейли азыр көрөйүнчү. Номуру туура келбегени үчүн 6 айдан бери ишим бүтпөй атат. Жок, мен азыр көрөйүнчү, ал кандайча болуп калды. Мейли. Маселесин Бишкектен келбей атат деп атат. Жоочу. Мына эже азыма кайрылды. Эже бери чыгыңыз, бул эже маселеңизди айттыңыз, себеби 15-20 мүнөттө эле бул маселе чечилет деп атат. Мүмкүн Кандай болду эже? Салмасызбы? Сизге кандай талонуңуз гана эмне болду эже сизге? Мен майдан бери келем да. Неңиз болуп атат? Омесимин номери чыкпай атат да. Бишкекке жөнөттүк деп атасыздар. Бишкекке басың. Азыр мен карап берем. Азырчы Бишкектен карап беребиз. Басыңдар, заявкадан. бери чечилбеген кандай маселе деп атам. Жүрүң сиз. Мынаны эмесин караганда фильм заявка. Фильм заявка. Качан кеткен, эмне болгон бүт бар. Азыр мына системадан да көрсөң андай күндөр күтүңүз. Бул жакта биринчи апашада ким отурат? Бул мына сонун директор отурат. Сиз отурасыз. Siz bul boyunca adisiz de. Şükür boyunca ayıp ötseniz, bu omesinde nomuru pasporttan emne üçün iki başka çıkıp kalışı mümkün. Kimdin günösü oluşu mümkün. Hani emne üçün 6 aydan beri taktалбай атышына не себеп болушу мүмкүн? Азыр мына базадан текшерсек 11 декабрда запрос жөнөтүлүп атат. 11 декабрь 2021 2021 жыл. Анан 16 декабрда эле кайра эле оңдоп коюп атышат. 3 күндүн ичинде эле оңдолуп атат. 3 gün az оңдолуп турабы, же оңдолбой турабы? Ой женикен. Актовый записин азыр көтөрөлүчү, бул жак ЗАГС экен. Сиз
рождениясы. Башка фамилияларды карап атат. Жанарбаева, Гүлзирек деп атат. Жоқ, Анарбаева Гүлзирек заявка жөнөтүп атат. Оператор заявка жөнөтүп атат. Бул жака жазылып кетип атпайбы? Заявканы жөнөтүп атат. Ошого актовый запись о рождении деп атат. Ошо рождениясын бир көтөрөйлү азыр актов. Канча убакыт алат? Кирип азыр китеп ордунда болсо эле. Актовый записин азыр көтөрдүк. Азыр эми буну скандан салып жиберишибиз керек да. Сканерден өткөзүп Бишкекке жибересиз дагы. Бишкекке кетет. Анан Бишкектен качан жооп келет? Анан Бишкекте заключение чыгарат. Ал жерде да атайын мындай ушуну карай турган бөлүм бар да. Эли бөлүм бар, аны караган неме бар, Бишкекке барып анын жоопкерчилигин алышыңыздар керек. Маселе эмне үчүн майдан бери жүрөм деп атат, же? Жок, май кайчадан келген экен булчу? Кайсы айда неме заявкасын кабыл алыпсыңар? Системада. Декабрда экен да, декабрда экен го. Закат. Булар кайра жаап атышат, бул кече болсо кетпей. Сиз майга чейин эмес декабрда кетти деп атат Бишкекке запрос. Майдан бери кимге кайрылдыңыз эми? Ал жердеги кыздарга баардыгына келип кайрылган. Азыр күтө туруңуз, ошо кыз келгенде кимге именно кайрылганыңызды эстеп турсаңыз. Асел деген кыз эми о кызды көрбөй атам, иштен чыгып кеткен окшойт мен документ тапшырганда. Чындап эле майдан бери шуркап жүрөсүз. Ооба. Декабрда кетип турган запрос. Эмне үчүн андай болду? Билбейм, келсем эле компьютерден Бишкектен жооп келелик дешет, өчүрткө күтөм. Андан кийин кайра кетем. Анда бүгүн келдим, жаңы жылдан кийин дагы. Азыр Ал жерде кечеге Тиже мына эжеге сөз берип койбойлу, документин алып туруп канча убакытта бүтүшү мүмкүн? Калаке, Мерим. Ага эже жактап жүрөм. Мерим. Канзада келдиңиз соттон? Бул сотко эле келиңиз. Бул областта сотко катышып келди, жарандык ишке. Азыр сенге мен айтайын, неме? Мына эженин ишин, мына Бишкекке кеткен, Оместен азыр Бишкекке чалып, бүтүп, мына эжеге жообун бересиң. Мыналар кайда да келишет экен азырчы. Келгенге чейин мына жерде отуруп бүтөт, Ушеде күтүп турасыз, болуптурбу? Тейлөөнү тездетүү максатында жарандык актылардын абалын каттоого санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы инфоком же электрондук кызмат ишке кирген. Булар жалпылап айтканда бардык маалыматтарды электрондоштурушу керек. Бирок бул кезекке турууну гана жөнгө салганы болбосо, тейлөөнүн сапатына кыпындай да таасир тийгизе албады дешет жарандар. Мен саат 9-дан 14 өткөндө келгенмин. Мага саат 2 саат дегенде зорго өчүп келди. Себеби булардын 2 гана адам иштеп атат. Калган адамдын ордунда местасында жок адамдар. Силер келет дегениңерди угуп, бир-эки жерге башка эле бирөө адамды отургузуп койду. Алар жөн эле тиктеп отурат телефон менде. Компьютердичи. Андан ошо тезирээк ушунча элди күттүрүп койбостон, иш убактыларында болсун да, ордунда болсо, эл күтпөйт да. Өчүрт жетпей кеткен деле учурларыбыз болуп атат. Биз алыс жерден келип атабыз, Мадыдан келип атабыз. Бул жагын эске алган эч ким жок. Мам кызматкерлердин катасынан бир тамга туура эмес жазып койгондугунан биз балдарыбызды аттестат ала албай, ошонун дардынан жүгүрүп жүрөбүз. Акча? Кассага азыр мен досрочныйга төлөгөнүм жок, себеби мен күтөйүн болуптур деп бир айга азыр таштап кеткан да. Жылды да өчүртчү, ага чейин вообще жылбай аткан. Силер келгенден кийин кыймылдап иште ордуна пайда боло башташты. Бул жерге азыр биз ЗАГСты, эски ЗАГСты кыртыруу боюнча келгенбиз. Бир тамга ката деп кайра бизде ушунда убада-керчилик болот да, бизде дайымчы. Бир документти алып келгиле дейт, же болбосо башка жакта мындан төлөмдү аткаргыла деп убада-керчилик бир 3 күн, 4 күн жүрөсүң да. Биз ушуну менен экинчи күн келишиз да. ЗАГС алайык дедик эле, балабыздын паспортун күбөлүгүн өткөрүп бериш керек эле. Эски ЗАГСында бир ката үчүн паспортунда туруу, күбөлүгүндө туруу. Ошону катасын оңдошун ушинтиребиз да азырчы. Убада-керчилик көп болот да. Кара суунун 5 айылында калкты тейлөө пункту ачылганы менен ал жерден жумушу бүтпөй, райондук борбордогу ушул ишканага келгендер көп. Мекеме жетекчилигинин маалыматына караганда, кезеке күнүгө 900гө жакын адам турганы менен иш жүзүндө алардын 200дөйү гана маселесин чечип кетишүүдө.
беребиз 800-900 адам, көп болгондо 880 адам тейлейбиз да, канча тейлегенибизди өзүбүзгө көрүнөт, карап турабыз. Ошол талон бергенде именно заведующий өзү чыгып, сиз эмне боюнча келдиңиз деп бат ушуна 4,5 полностью 0 кылат. Ушул келген адамдын бардыгын тейлемейинче биз кетпейбиз да, талон беребиз, талондун бардыгын 0 кылып туруп анан кетебиз. 250 адамдын документин күнүгө карап, бардыгын туурабы, мыйзамдуулугу кандай деп туруп кетирем. 250 деген сөз мындай өтө мындай жакшы эле да, 250 адамды кетирет да. Толук ошонун бардыгын отправка күнүңгүсүн отправка кылып туруп, анан системаны алттан кийин биз жабышыбыз керек да. Буга чейин социалдык түйүндөрдө кара суунун паспорт столунда басалбаган адамды экинчи кабаттан көтөрүп түшүрүп жаткан тасма тараган. Коомчулукта бул кызуу талкууну жараткан менен мындагылар ал тууралуу билишпейт экен. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бардык шарттарды түзүп койгонбуз деп жанаша жайгашкан Кыргыз поштасынын имаратына ээрчитип барышты. Бул ошондо Кыргыз поштасынын имаратынан кирет экен, Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран келип, экинчи этажга чыгып биринчи учеттөрүн текшертет да. Кантип чыгат эже? Жок, ал инвалидти даже машинадан түшүрбөйт туруп эле, анан кийин ушундай мен апам же ийнем ушундай инвалид коляскада деген болсо, аны мен өзүм түшүп, учеттун текшертип туруп, кайра өзүм алып кирип, кайра чыгам да. Ал ага өзү чыга албайт себеби анын бир туугандары менен кошо келет. Бир туугандары менен кошо келгенде учеттордун баарын тактап, анан кийин биз алып кирип, могу жерден тапшыртып анан жүрөбүз. Анан вообще посильный режимге ага выездной бар. Чогуу аркылуу мисалы мен сыртта могу жерде турсам, Кыргыз Республикасы санариптик өнүктүрүү министрлиги деген окушу мүмкүн, почта деген окушу мүмкүн. Бирок сиздер могу жерге жазып коюпсуздар. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды тейлеген кызматкерди чакыруу үчүн кнопканы басыңыз депчи. Кана кнопкаңыздар? Кайсы кнопканы басат? Бул биз кнопканы, бул жерде кнопка жок. Кнопканы басыңыз деп жазып турат. Кнопка жок, бул жөн эле жетелеп эле алып кирет. Коляска менен алып кирет. Жөн эле жазып коюпсуздар да буну. Кнопканы баспайт экенсиздер, урматтуу эле көрүүчүлөр. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсоңуз, кнопкасынан үмүт кылбай эле бияктан киришиңиз керек экен. Буну жөн эле билип коюшуптур. Мынакей, мына жерде прием лоузу баягындай. Инвалидтер анан паспортторду берүү. Боюнча эгерде ачылгандан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды тейлөө биринчи этажда болсо, эмне үчүн мен көргөнүм айтып атам деже. Телефонго тартып бизге көрсөтүп атышат. Монтип биз экинчи этажга көтөрүп түшүп атабыз деп. Бул ашынан баштап, бул мен билбейм. Атайын тартылганбы кандай мен билбейм анычы. Негизи ачылгандан баштап эле ушул жерде да ловузу. Ачылганда эле биринчи ачылганда ловузу ачылганбыз да. Бизге жарандар келип, үйдө постельный режимде жатат десечи, бизге арыз жазып, анан адресин, телефон жазса, биз ошол үйүнөн барып тартып келебиз. Сүрөткө түшүү акы төлөөчү касстанын экинчи кабатта жайгашканын эске алганда деле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды биринчи кабатта толук кандуу тейлөө мүмкүн эмес. Астанасына басып келген адамдарды сааттап күттүрүп, араң карап жаткан кызматкерлердин жарандардын үйүнө чейин барып кызмат кылуусу күмөн жаратат. Бирок мекеме жетекчиси бул кемчиликтерди моюнга алгысы келбеди. 2014 биометрика чогултканда биз чогултканбыз. Ошондон башталып биринчи биометрикасын чогулттук, анан кийин паспортко өттүк, анан ЗАГСко өттүк. Өзүнүн этап менен өтүп, биз азыр толук кандуу биз немеге өттүк десек болот. Биз санариптештигөчү бардыгы электронный, даже деген биз сет деп электронный кагаздарыбыз дагы уже сетке кирип, бүт бумажный эмес, биздики неме аркылуу болуп атат. Сет деп коет. Ооба, эми бул архивдин кагазы ошондой болуп атат. Эми анын көлөмүн көрдүңүздөр. Бул 35-жылдагы архив экен да. Бул Кара Суу районунда өзүңүздөр билесиздер, эң чоң район. Эми ушуну биз дагы киргизип атабыз. Эми муну 1 жыл ичинде киргизип койсок керек деп мен мындай маселе болот. Бардык мындай болот да, анда бул жаран деген каалаган жерге барса, системага киргизет, ошол жерден деле оңдоп ала берет да. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды тейлеген кызматкерди чакыруу үчүн кнопканы басыңыз депчи. Кана кнопкаңыздар? Азыр сенге мен айтайын, неме? Мына эженин ишин, мына Бишкекке кеткен, Омесинен азыр Бишкекке чалып, бүтүп, мына эжеге жообун бересиң.
кара суу эмес, өлкөнүн кайсы аймагына барбаңыз, кайсы жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүнө кирбеңиз, абал ушундай. Дегени менен Кыргызстанда биометрикалык каттоо 2014-жылы эле башталган. Бийлик өкүлдөрүнүн эми бир документтин айынан көрүнгөн эшикти каккылабайсыңар деп убада берип келе жатканына 5 жылдын жүзү болду. Эсиңиздерде болсо, 2018-жылы ошол кездеги өкмөттүн Тазаком программасынын алкагында дижитал касса деген өзүнчө долбоор иштелип чыккан. Ал үчүн Дүйнөлүк банк $50 миллион бөлүп берген. Анан 25 миллиону грант болсо, 25 миллиону пайсыз кредит эле. Бүгүн да дал ушул санариптик кызматты жакшыртуу үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 500 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Бирок санариптик кызматты ишке ашыруучулар ташбака минип алышканбы же бөлүнгөн акча алкымы чоңдордун алаканына түшүп калып жатабы? Айтор ол чойгон отчеттор жазылган менен эл мурдагыдай эле бир документтин айынан саатта эмес айлап күтүп, өлбөстүн күнүн көрүп жашап жатышат. Аман туруңуздар.